Аялдар демократиялык түйүнү республика боюнча иш алып барат. Анда ар кандай долбоорлор аркылуу аялдарды ар тараптан колдоп келет. 35 жашка чейинки аялдар үчүн оюндар, талкуулар, суроо жооптор менен коштолгон тренинг Бакай Ата районунда өткөрүлдү. Иш-чарада аялдар демократиялык тармагынын жаштар тобун түзүү аталышындагы окутуу жаш дилгер айымдардын лидерлик сапатын өркүндөтүүгө багытталган. Аялдар демократиялык тобунун жаштар канатын түзүү болуп эсептелинет. Биз буга чейин область боюнча бир чоң база данных түздүк. Ошол база данныктан тиги Google аркылуу тандалып чыккан жаш айымдар бүгүн келип катышып атат. Буда биздин бардык категориядагы, бардык статустагы айымдарыбыз бар. Проектте кантип жазуу керек, аны кантип башкаруу, бизнес, оратордук мастерство, лидерлик, өзүнүн дарементин жогорулатуу деген сыяктуу бизде мындай серия тренинг болот. Мындагы катышуучулар өздөрүнө пайдалуу кеңештерди, маалыматтарды ала алгандыктарын айтышат. Окутууда көптөгөн жаңы ачылыштарды алдык. Жаш кыз келиндер арасында лидерлик сапаттарды, ошондой эле келечекте өзүңө керектелүүчү көп билимдерди ала алдык. Пайдасы тиет, бир эле коомчулукка эмес, бул жеке жашооңо да пайдасы тиет деп эсептейм. Сабактын негизги максаты болуп, бул жаш келиндерди, менин жеке көз карашым боюнча жаш келиндердин аң сезимин өстүрүү деп эсептейм. Бир эле мамлекеттик кызматта иштеген эле эмес, үйдө декретте отурган айымдарды да чакырылыптыр. Негизги өзгөчөлүк ошол болду. Айымдар арасында бул билим деңгээлин өркүндөтүп өсүү. Аялдарды ар тараптан колдоп, лидерлик сапатын өркүндөтүүгө багытталган тренингке облус башчысынын орун басары катышты. Ал катышуучуларды талыкпай эмгектенүүгө чакырып, ийгилик каалады. Тренингке ошо 35 жашка чейинки жаш аялдар катышып, ошол аялдардын лидерлиги боюнча окуп атышат. Аялдардын лидерлиги биздин жашообузда аябай маанилүү. Анткени аялдар социалдык маселелерди көтөрүп чыгып, ошолорду чечүү жолдорун издеп жүргөнүн биз жашоо турмушубузда көрүп, билип турабыз. Ошондуктан аялдар, лидер аялдардын өсүп чыгышы биздин жашообузда, алардын элге кызмат кылышы өзгөчө орунда турат. Бардык лидер аялдарга ийгилик каалайм. Өткөрүлгөн окутууга облус боюнча ар тармактагы кызматкер аялдар жана үй кожойкелери катышты. Бактыгүл Дүйшөнова, Калмурат Мейманбеков, Формат Огдурбек уулу, Таң талас программасы үчүн.